Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 23 январда Жогорку кеңештин жыйынында вице-спикер Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун катасын кайталады. Мыйзам долбооруна добуш берүү учурунда Франкфурт на Майне шаарын Франкфурт жана Майне деп окуду. Буга чейин Жумабеков Франкфурт жана Мяна шаарында деп эки ирет Франкфурт на Майне шаарын туура эмес окуп алган. Андан кийинки жыйында дагы Франкфурт на Майне деп окуган. Мындан соң Дастанбек Жумабеков аталган шаардын аталышын туура окуп калган болчу. Журналист Канышай Мамыркулова вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сотко берди. Журналист 23 январда доо арыз менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кайрылганын, адамдык кадыр-баркына жана жарандык ар-намысына шек келтиргени үчүн Разаковдон 5 миллион сом айып пул өндүрүүнү талап кылып жатканын азаттыкка айтып берди. Эгер ошол каражат өндүрүлсө, биз Баткен элинин социалдык алабалын чыңдоого жумшап берет элек. Бул жөн гана жарандык позиция, болбосо Разаковдун акчасына ким байыйт? Разаков 21 январда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 15 январда Бишкекте митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын айткан. Менин жеке оюмда алар акча менен чыгарылган адамдар. Эгер кимдин адамы көп десеңер, мен да адамдарымды чыгарып көрөйүн. Баткенди көтөрөйүн. Анда биз элди көтөрүп эле жүрө берели. Мен мамлекеттик кызматкермин, мага андай болбойт. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды 1 айга камакка алды. 15 январда Жогорку кеңештин алдында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көкташта кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразычылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышкан. Арасында Разаков кызматтан алуу жөнүндө талапта бар экенин айткан. Канышай Мамыркулова МК ТВ каналын жетектейт. Ал митингдин катышуучуларынын бири болгон. Журналист менен чогуу бүгүн сотко митингдин дагы бир катышуучусу жарандык активист Самат Алиев да кайрылганы маалым болду. Ал да 5 миллион сомдук доо койду. Кумтөр Голд компаниясы 2020 жылдын акырына чейин тоо өндүрүш иштерин улантууга уруксат жана макулдашуулардын баарын алды. Бул тууралуу Центра Голд ИНК компаниясынан билдиришти. Өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары бул жылы компаниянын борбордук карьериндеги тоо иштери планын жактырды. Ошондой эле авариядан кийин бош тоо текти борбордук өрөөн менен Сары Төр өрөөнүнө төгүүдө коопсуздукту сактоо боюнча оңдолгон план дагы жактырылды деп айтылат маалыматта. Учурда ачык тоо иштеринин темпи өсүүдө, кийинки жуманын башында толук көлөмдө ишке киргизүү пландалууда. Центра Голд ИНК ошол эле убакта фабрикада 2020 жылга каралган планга ылайык кампадагы руда запастарын кайрадан иштетүү уланууда. Муну менен катар Кумтөрдө ЛСЖ өрөөнүндөгү жер көчкүнүнүн себептерин аныктоо боюнча ички иликтөө уланууда. Компания аталган маселе боюнча тергөө органдары менен байланышта болуп жатат деп билдиришти компаниядан. Эки кызматкерди куткаруу иштери башталгандан 6 ай өткөндөн кийин белгисиз жоголгондордун туугандарынын макулдугу менен ошондой эле мамлекеттик органдардын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин макулдугу боюнча издөө иштери токтотулган деп жазылат билдирүүдө. Алтын кенинде дайынсыз жоголгондордун туугандарынын катышуусунда эскерүү иш-чарасы болду. Биз каза болгон кызматкерлердин жакындарына көңүл айтабыз. Ошондой эле издөө иштерине катышкандардын баарына терең ыраазычылык айтабыз деп билдиришти Центра Голд ИНК компаниясы. Эске салсак, 1 декабрда аталган жайда жер көчкү жүрүп, 2 киши дайынсыз болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө кырсык ЛСЖ өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмардын кескин түрдө жылып кеткендигине байланыштуу болгон. Куткаруучулар Кумтөр кенинде жоголгон кызматкерлердин унаасын табышканын 24 KG агенттигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысынын орун басары Калыс Ахматов билдирген болчу. Ысык-Көл облусуна караштуу Төп районунда экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары аны бошотууну талап кылып митингге чыгышкан. Бирок анын артынан эле айрым интернет булактарында ЖМКнын башчысы Мелис Турганбаевдин Садыр Жапаров тууралуу айткандарын жазып чыгышты. Мелис Турганбаевдин берген маалыматы боюнча Садыр Жапаров бир катар статьялардын бир нече пункттардын негизинде мөөнөтүнөн мурда абактан чыга албайт. Мөөнөтүнөн мурда бошотулуп же жатак абакка чыгаруу коюлган статьялардын негизинде мындай соттолуучуга мүмкүн эмес.
Ушинтип ата мекенинин лидери 23 январда Бишкектин 1-Май райондук сотунда журналисттердин суроосуна жооп узатты. Ошону менен бирге Текебаев ал убакта олтурганда Ташиевдин колдогонун белгиледи. Ал мага передача алып келип жүрдү, сүйлөшүп жаттык деди ал. Бийликтин партиясы болгон КСДП президенттик шайлоодон соң мурунку менен азыркы АЖОнун пикир келишпестигинен улам экиге бөлүнүп дайыны чыкпай калды. Мындан соң эми бийликтин партиясы түзүлөбү деген суроолор жаралган. Ошондой кептерде бийликтин партиясы биримдик болору айтылган эле. Анын негиздөөчүсү катары Карганбек Самаков айтылып келет. Акыркы аптада биримдик партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого билектирөө киришкени тууралуу маалыматтар тарап, анын курамына азыркы парламенттеги аттуу баштуу депутаттар да киргени жана анын сап башында Асылбек Жээнбеков турганы айтылган. Аталган партиянын негиздөөчүсүмүн деген Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева партия шайлоого бара турганын айткан. Парламенттик шайлоо күзүндө болот, ага чейин убакыт бар, эч кандай тизме жок. Биринчи ал шайлоого даярданыш керек. Ал тизме шайлоого жакын съезде бекитилет. Парламентте 120 депутат бар. Ар бир депутат кайсы партияга кошулаарын өзү чечет. Анын ичинен Асылбек Жээнбековдун да өз эрки. Ар кандай болушу мүмкүн, балким бизге кошулушу мүмкүн. Бирок мен так жооп бере албайм. Бул суроону мага эмес, өзүнө бериш керек деди депутат. Бирок биримдик бийликтин партиясы деген суроого ачык жооп берүүдөн баш тарткан. Алтыбаевадан тышкары партиянын тизмесине Төрөбай Зулпукаров, Курманкул Зулушев, Улан Примов, Азамат Арапбаев, Тазыбек Икрамов, Аида Касмалиева, Исхак Пирматов, замандаштын лидери Жеңиш Молдокматов, Тынчтыкбек Шайназаров, Мирлан Бакиров, Атүгүл Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бар экени айрым маалымат каражаттарында айтылууда. Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманкулов биримдик саясий партиясынын төрагасы экенин айткан. Бирок саясатчылар чынында эле шайлоого биримдик менен барабы же жокпу ачык айтпай журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн качып жаткан чагы. Ал эми депутат Рыскелди Моомбеков КСДПны таштап кетип жатканын айта албагандардын кыймыл-аракеттери жигитчиликке жатпай калганын айтып нааразы болду. Кыргызстанды башкарган ар бир президенттин өзүнүн партиясы болгонун айткан депутат Исхак Масалиев бул иштин аягы жакшы бүтпөгөнүн билдирди. Бирок бүдөмүк кептер коштогон биримдик сурамжылоо боюнча шайлоого барабыз деп ниет кылган партиялардын арасында биринчи орунга чыкканы буга чейинки суроолордо аз айтпай эле көп өткөн өңдү. Ал эми коомчулукта айтылган кептерде бийликтин партиясы катары негизделип жатат деген дагы бир-эки партия бар. Алардын бирин Матраимов жетектеп турганы жана анын тизмеси биримдиктен да кызыктуу экени айтылууда. Исхак агай өлүм жазасын кайра киргизүү керек деген сунуштап чыктыңыз. Буга мораторий киргизилген го. Акыркы жылдары айрыкча соңку айларда коомчулукта эң өкүнүчтүү окуялар орун алып жатат. Кичинекей наристелердин өз аталары зордуктап, зомбулук кылган итчилиги көбөйдү. Бул эмненин белгиси? Коомдо адамдын аң сезиминде кыйшык өзгөрүүлөр болуп жатканы да. Ошол себептен мен үй бүлөлүк зомбулук тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууда өз сунушумду бердим. Өлүм жазасын киргизүүнү карап чыккыла дедим. Быйылдан баштап биз конституцияга өзгөртүү киргизгенге толук укугубуз бар. Мага каршы чыгып, өлүм жазасын киргизүүгө мүмкүн эмес деп жаткандар болууда. Көп мамлекеттерде өлүм жазасы иштейт, ошол эле АКШда колдонулат. Ооба, бул эң жаман кадам, бирок айла жоктон барууга туура келет. Анткени элди курутуп, акысын жеген коррупционерлерге, наристелерди зордуктаган акмактарга катуу чара колдонбосок, адилетсиздик болуп жатпайбы? Ошол кылмышкерлерди мамлекет түрмөгө камап алып, күн сайын тамак аш берип, коргоп, ден соолугун сактап жатат. Мен ойлойм, алар мындай камкордукка татыксыз. Андыктан мораторий киргизип, өлүм жазасын алып салганыбыз шашып кеткенибиз болгон. Адам жасаган иштерди айбан да жасабайт. Башка жолду мен көрбөй турам. Биримдик партиясынын бийликтин партиясы дешип, анын катарында шайлоого барчу тизмеде жарыяланып кетти. Бул боюнча кандай комментарий бересиз? Мен бийликтин партиясынын өкүлү эмесмин. Бирок бул күтүлгөн эле иш. Шайлоо келатканда мындай сөздөр да, аракеттер да көбөйөт. Азыркы парламентте отурган 5 партиянын 4-өндө сүйлөшүүлөргө, биригүүлөргө барганга негиздер, мүмкүнчүлүктөр балким бардыр. КСДПнын шайланышына менин көзүм жетпейт. Эл шайлабайт аларды. 5 жыл кыргыз элинин тиреги болуп, бизди жыргатабыз деген партия ичинен ыдырап, баш аягын жыйнай албай калды. Ал эми бийликке иштеп жаткан партиялар ар кандай аракеттерди жасашат. Бийлик жактырган партиялардын тизмелерине киргенге чуркашат. Алардын кетишине да кепилдик камсыздалган. Кайсы депутаттар кайсы партиянын тизмесине киргени акырындан айтыла баштады. Ошол эле КСДПчылар да бийликчил партияга кирип атышыптыр. Саясатчылар бири-бири менен сүйлөшүшөт. Сени кошолу, тигини кошолу дешет. Бул деле күтүлгөн нерсе, мыйзамга каршы келбейт. Сизге чакыруу сунуштар болдубу? Мен Кыргызстан коммунисттери партиясынын жетекчисимин. Мага андай сунуштар түшкөн жок, түшпөйт дагы. Барсам өз партиям менен шайлоого барам. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Өзүм тарыхчымын. Акыркы 30 жылдан бери, 20 жылдан бери актив
коллективдүү саясаттамын. Баарын көрдүм. Алга Кыргызстан деген Акаевдин партиясы, Ак жол деген Бакиевдин партиясы, Атамбаевдин КСДПсы болду. Баарынын тең аягы эмне менен бүттү? Кыска жашап, бир күндө өз падышаларын сатып жок болушкан. Эми ошол атка минерлер кайра башка партия түзүп чуркап жүрүшөт. Азыркы президент ушуларга ишенбеш керек. Болбосо тагдыры тигилердикиндей болот. Эгер партияңыз шайлоого барбаса, сизди каяктан көрөбүз? Оозумду эч ким жаба албайт. Сын пикир айтканга укугум бар. Бийликти сындаганга кудуретим жетет, мүмкүнчүлүгүм да бар. Булак Азия Ньюс.